Күз келип, биз түшүмүбүздүн баарын жыйнап алдык. Талааларыбыз ушундай бош калды. Ал эми кээ бир дыйкандар жада калса жер семирткич бербей эле ушундай кылып талааларын айдатып жатышат. Бирок стоп! Болгону 1023 сомго топурак анализин тапшырып, жериңизге кандай жер семирткич жетишпейт экенин билсеңиз болот. Келерки жылы сиз кандай түшүм аларыңызды болгону ушул 1023 сом чечип коюшу мүмкүн. Эң биринчи биз топурак анализин чыгарышыбыз керек. Топурак үлгүсүн кандай жол менен алабыз? Эң биринчиден биз могул үстүндөгү 5 сантиметр катмарын тазалап алабыз. Андан кийин биз ушундай кылып 25-30 сантиметр тереңдикте казалабыз, же болбосо ушундай күрөктүн бийиктигиндей болот. Ушундай топурак үлгүлөрүн биз бир полядан 10-15 жерден конверт түрүндө же зигзаг түрүндө чогултабыз. Жана бул алган үлгүлөрдүн баардыгын жакшылап аралаштырып, 1 килограммдай топуракты алып лабораторияга алып барабыз. Ал эми сиз мурда топурак анализин тапшырдыңыз беле? Комментарийден тажрыйбаңыз менен бөлүшө кетиңиз.